Мереме біреу. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Ош шаарындагы Навай мектеп. Бул эпидемиологиялык абал курчугандан бери бул жер стационар катары пайдаланылып жүрөт. Азыркы учурда бул мектептин ичинде класстардын бардыгында керебеттер коюлуп, негизи бейтаптар жаткырылыптыр. Азыр биз ушул мектептин алдындабыз. Тагыраагы ушул жеринде сиздерге бул жерде жаткандардан, ушул жерге келип аткан бейтаптардын жакындарынан бул жердеги абал тууралуу сиздерге айтып бергени, кемчиликтери жана учурдагы абалы тууралуу айтып берүүгө аракет кылабыз. Биз менен болуп туруңуздар. Сиздер менен мен Марат Акимбек уулу болмокчумун. Демек, андан ары кете турган болсок, бул жер азыр кире бериш жери. Саламатсызбы? Чоңуз? Жак, шашылыш окшойт. Негизи кийиминен таанылбайт экен. Жөнөкөй жаранбы, же дарыгерби? Бул мектеп эми айнегинен тартып карайлы. Бул жерде красный зона, зеленый зона деген аймактар бар. Бейтаптарга жакын барбаш керек. Бул коридорлор чейин азыр адамдар жаткырылган экен. Кээ бирлери капельница алып жатат, кээ бирлери дарыланып жатат дегендей. Бул жерде негизи адам бири-бири менен деле сүйлөшпөйт, анткени убактысы жок дегендей. Кызматкерлер негизи өтө эле аз көрүнөт, анткени бул жерлерде эч ким жок. Эскертме кагаздары бардыгы чапталып жазылыптыр. Бул жакта дагы бардыгы бейтаптар жаткырылган. Эже, саламатсызбы? Эже, саламатсызбы? Ушул жерде иштейсизби? Дарыгерсизби? Эже, бейтаптар азыр кандай абалда келип атат? Менин атым Марат, журналистмин. Эже, негизи мындай жарандардын мындай кайрылуусу кандай болуп атат? Кандай абалда кайрылып атышат сиздерге? Ошол тууралуу гана кыскача айтып өтсөңүз, мен сизден алысыраак эле турам. Негизи жарандардын, бейтаптардын кайрылуусу мурункуга салыштырмалуу кыйла бир калыпта сакталып атат. Анткени азыр карантин учурунда үйдө болгонго байланыштуу. Бир жагынан основной чоң жашы өтүп калган улуу адамдар кайрылып атат да. Анткени алардын иммундук системалары жабыркап, одышка менен көп кайрылып атышат да жарандар бизгечи. Андан сырткары иммундук системалары начар адамдар көп кайрылып атат бизгечи. Ошол бирок өзүңөрдү аябай карагыла, иммунитетиңерди көтөргүлө. Азыр мамыр жемиштер, жер жемиштер чыгып калды. Ошону болушунча кабыл алгыла, көчөгө чыкпагыла, контактта болбогула, бейтаптардын ооруган адамдарга барбагыла. Себеби ишенгиле, себеби азыр ишенич жок үчүн контакт болуп аябай кыйналып атышат да. Анан бир суроо да, эжеке. Азыр мисалы бул жерде канча бейтап жатат, аны канча дарыгер карап жатасыздар да? Чынын айтканда, бир суткада реанимационный отделенияда бир дарыгерге 25 бейтап оор акыбалда кайрылып атышат. Күндүзгү стационардыкка бул мисалы мынча деп айта албайбыз, көп. Анын списокто айта албайбыз. Себеби шаар боюнча аябай көптөгөн пункттар иштеп атат да. Ошолорго кайрылуулар дагы болуп атат бизден сырткары. Азыр адамдарга орундуктар жетишсиз деген маалыматтар айтылып атат да, орундуктар жок таптакыр депти. Сиздерде ал кандай? Чын ошондой. Бизде дагы көптөгөн койкалар ачылды, колунан келишинче элге
жарандар колунан келишинче эмгек мигранттары бизге жардам беришти. Ошол основной өзүңөр айтып атпаңызбы? Эмне кемчиликтери бар эже? Азыр жасалма дем алдыруучу аппараттар жетишсиз деп атат. Костюмдар, дарылар жетишсиз деп атат. Бардыгы жетишсиз. Бирок мынтип карап көргөндө жетиштүүлүү болуп калды. Аппараттар анткени кайдыгер караган адамдар өзүнүн чөнтөгүнөн андан сырткары мындайча айтканда жакшылык кыла турган адамдар бизде Азыр канча керебет бар, анан канча жасалма дем алдыруучу аппарат бар? Сиздик паяттар катарга айтыңызчы. Бизде дем алдыруучу аппараттар, концентраттык аппараттар деп коет. Алар бизде ар бир палатада жок дегенде 4-5 палатада болуп атат, бирок жетишсиз болуп атат. 10 адамга 4 концентрат болуп атат. Ошо. Канча керебет бар ошондо? Керебеттер Болжолдуу болсо деле. Керебеттер аз эле, 22, 25 ошо. Рахмат чоң, ишиңизге ийгилик. Бардык элдин атынан рахмат айтабыз, журналисттердин атынан оорубаңыз, ишиңиз илгери болсун. Ден соолукта болуңуз. Рахмат чоң. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр ушул Наваи мектептеги стационарда иштеп жаткан бир дарыгер айымдан интервью алып, сиздерге бул жердеги абал тууралуу маалымат берүүгө аракет кылдык. Ал эми бул жакта дагы жакындарына келип тамак, аш, дары дармек ташып жаткан адамдар да бар экен. Алардан да интервью алууга аракет кылабыз. Азыр бул жак, урматтуу көрөрмандар, бул жак негизи мектепке кире албайбыз, анткени оозго чейин, коридорлорго чейин азыр керебеттер коюлуптур, бейтаптар жатат. Ошондуктан красный зона деп, ал жак биз красный зонага кире албайбыз. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Азыр сыртынан гана, терезелерден гана биз сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Мына азыр мектеп 3 кабат болгон болсо, 2 кабаты жанып турат. Демек, бул жерлерде азыр бейтаптар бар десек деле болчудай. Мына 1-чи кабатында, ал эми 2-чи кабатында билбейм, мен так айта албайм, анткени мен 1-чи кабатын көрүп жатам. Азыр 1-чи кабатында бейтаптар жатат. Ал эми бул жагына өтө турган болсок, бул жакта орындуктар даярдалып, учурда иш алып барылып жатат. Бул жерде газ баллон коюлуптур. Бул газ баллонун коюунун максаты азыр бул жерде жүргөн бир жигит айтты бизге. Ошол кол менен жасалма дем алдыруучу аппарат жасап атабыз. 1-2-3 адамга жетет деп. Азыр бул жака дагы өтө албайт экенбиз, урматтуу Facebook'тагы достор. Бул жер дагы грязная зона деп эскертүү лентасы тартылыптыр. Ошондуктан кечиресиздер, бул жака дагы өтүүгө болбойт экен. Жакындарын карап келген адамдар момтип мектептин алдында тамак аштарын камдап, кээ-бирлери дары дармек керек болуп калса, ушул жерден жакынкы жерлерден алып барабыз деген ниетте ушул жерде турушат. Азыр дагы бир көңүл бура турган нерсе бул жердеги туннель. Бул мектептин алдында жайгашыптыр. Азыр иштебей эле турат. Мүмкүн күндүзү иштесе керек. Ар бир жаран ушул жерден өткөрүлүп турат экен. Ал эми бул жактан унаалар киргизилет. Ал эми бул туннелден жөнөкөй жарандар кирет экен. Эжеке, саламатсызбы? Эжеке. Азыр. Assalomu alaykum.
Менин атым Марат, журналистмин. Агай, бул жерге жакындарыңыздын бирөө жаттыбы, кандай болду? Эжем жатты. Азыр акыбал кандай? Анан бул жердеги эмне кемчиликтер бар экен мындай? Жөнөкөй адам катары эмне кемчиликтерин көрдүңүз? Эмне жетиштиришибиз керек экен? Бул жерде кислородный аппарат бар, жетишпегендери. Калгандарын дары-дармекти жазып берген наркотикадан алып берип атабыз. Бензиндери, по-моему, сат эмес окшойт. Ичи ошондой ушул да. Калганы ошол эми. Билем, как дневной стационар ачылган экен. Saat 8'den 8'e çeyin. Hazır bu jакта 2-3 günden beri göğü odatta. Reanimasiya batpay bu jакта jatıp atışat. Bizi daha skori men reanimasiyada alıp kelgen bolçu. Reanimasiyada emesse jok. Reanimasiyada vrачтар түнү карап атат. Ошондо реанимациядагы врачтар түнү келип бул жакта карап атабы ошондо? Оор бейтаптарды. Жок, симен менен бул жагында карап атышат да. Ошол saat 8'den 8'e çeyin simen almaşat eкен. Ошол сименде ошол врачтар реанимацияда бул жакта карап атышат. Анан мисалы жөнөкөй жарандар эмне кылыш керек дейм да? Мисалы сиз жөнөкөй адам катары ошол кандай белгилер болду? Мисалы азыр бардыгыбыз эле паник болуп атпайбызбы? Кичине демегибиз кыстыкса, кичине жөтөлүп калсак. Болушунча врачтар айткандай кылыш керек экен. Аны үйдө дарыланган көп убакыт алып коет экен, утуруп коет экенбиз да. Болушунча томографияга, рентгенге түшүп, анан эртерээк кайрылыш керек экен врачтарга. Врачтарга дүйнөнү эмнелерге барып көрүнүп, кайрылсаң ошолор дагы бир совет берет экен. Азыр бизде биринен бири угулу ушундай кылсак болот экен, моундай жасасак болот экен, соода менен эмне кылсак болот экен деп эле көп убакыт утуруп коюп атабыз. Демек үй шартында дарыланып көп убакыт утуруп коюп атат. Демек абал оорлошкондо гана ооруканаларга келүүгө мажбур болуп жатышат да. Сиз кандай кеңеш айтат элеңиз? Биринчи кезекте врачтардын көзү менен өтүп, симптомду башталганда эле келсин деп айтат элеңиз. Башталганда, дүйнөнү эмнелерге барып врачтар же өзүнүн ФАПка барып, ГСВга барып кайрылыш керек да. Кантип айтканда дагы адис да өзүнүн эмнесин жакшы айтат. Анан биринен бири угулу моуну кылсак болот экен, бул таблетка ичсек болот экен дегенде биз убактан утуруп коет экен. Ооба. Анан врачтарга да кыйнап кеч келип калат экенбиз да. Каерден келдиңиздер сиздер? Биз могу Карашдан келдик. Ат фамилияңыз ким эле, ооба? Мен фамилияны элесин. Акыланда сизге ден соолук каалайбыз. Эч качан оорубаңыз. Жакшы маалымат бергениңиз үчүн жакшы ыраазычылык билдиребиз. Сакайып кетсин. Сакайып кеттиңиз. Сакайып кетсин тууганыңыз. Тууган сакайып кетсин, өзүңүз да эчат болуңуз. Рахмат жок. Азыр мектептен свети жандырылды. Бул жер заманбап, жакшы деңгээлде курулган, өзүңүздөргө маалым болгондой. Негизи шаардыктарга жалпы маалымат берип өтсөм туура болот. Урматтуу көрүп жаткан көрөрмандар, бул жер негизи Ош шаарында түнкү 2 стационар түнкү режимде иштеп жатат экен. Бул ушул Навай мектеби бири. Бул мектеп Масалиев проспектисине жайгашкан. Бул жол Келечек базарынын бет маңдайы. Кыргыз филология жана орус филология факультетинин жаны. Андан кийин экинчи бул түнкү стационардык жай Каникей рестораны. Бул ошол эле Разаков проспектисиндеги Каникей ресторанын көпчүлүк билет. Дареги болжолу менен тарых жана юридика факультетинин жаны Исхак Разаков атындагы эс алуу багынын бет маңдайы. Урматтуу көрөрмандар, мен сиздерге түнкү стационар тууралуу, тагыраагы стационарлардын бири ушул Навай мектебинде жайгашкан стационар тууралуу маалымат берүүгө аракет кылдым. Бул жердеги абалды, ушул жерде тургундардан, ал эми дарылап жаткан дарыгерлерден дагы
мүмкүнчүлүктөн пайдаланып интервью алып абалды толук түрдө маалымат берип чагылдырууга аракет кылдык. Мен сиздерге дагы бир ирет айтып өтсөм, бул мектептин кире беришине коридорлорго чейин керебеттер коюлуп, бейтаптар жаткырылыптыр. Ошондуктан мен ал жакка кире алган жокмун. Анткени ал жак красный зона деп, кызыл аймак деп ал жакка киргизилбейт. Ошондуктан мен сиздерге кирип бейтаптардан интервью алып бере албайм. Ошондуктан мен сиздер менен коштошом. Кийинки күндөрдө дагы мен сиздер менен Ош шаарындагы ушундай COVID-19 вирусуна байланыштуу дагы түз эфирлерге чыгып турам. Сиздер менен мен Марат Акимбек уулу болдум. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө аман туруңуздар, өзүңүздөрдү сактаңыздар. Биз кайрадан сак саламаттыкта, эсенчиликте көрүшөлү.